Салам урматтуу катталуучум, менин вебинарыма кош келиңиз. Бул вебинарда мен сизге баланын идеалдуу сүйлөөсү үчүн эң негизги жасалуучу 5 кадам тууралуу айтып бермекчимин. Бул 5 кадам менин практикамда 1200дөн ашуун балага жардам берди. Ошондуктан бул кадамды ар бир ата эне билиш керек. Өзүңүздөр көргүлүү болгондой, Кыргызстанда сүйлөөсү кечиккен балдардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Аны барыңыздар эле көп көрүп атасыздар. Ал эми дүйнө жүзүн карай турган болсок, ар бир төрөлгөн 21 баланын бирөөсү аутизм деп аталган кооптуу оору менен ооруп жатат. Ошондуктан мен сиздерге бул лекцияга киришүүдөн мурун атайын сиздердин балдарыңыздарга бул негизи вебинарда маалымат керекпи, сизге керекпи билиш үчүн кыскача диагностика кылып кетели. Бул диагностиканын жардамы менен биз сиздин балаңыздын сүйлөөсү нормада кандай болуш керек, негизи нормага дал келеби же дал келбейби, дал ошол нерсени ушул мини диагностиканын жардамы менен биле алабыз. Келиңиз анда эмесе киришели диагностикабызга. Сиздин балаңыз 1 жашка чейинки куракта боло турган болсо, анда көңүл буруп жакшылап угуңуз. Эгерде балаңыз 3 айлыкка чейинки кезинде ыйлап, кыңылдап, үндөрдү жакшы чыгарып аткан болсо, демек нормада өнүгүп атат. 4 айдан баштап 6 айга чейин болсо, кыңкылдап, каткырып, үндөрдү кайталап баштаса, сиздин балаңыздын сүйлөөсү жакшы өнүгүп жатат. 7 айдан 9 айга чейинки балдарда ба, ма деген сыяктуу үндөрдү чыгарыш керек. Эгер сиздин балаңыз ушул куракта ушундай үндөрдү чыгарып атса, анда кыжалат болуштун кереги жок. Ал эми 10 айдан 12 айга чейинки балдарда, 1 жашка чейинкилерде, алар уже ата, апа деген сөздөрдү айтып баштайт. Эгерде сиздин балаңызда ушул нерселер болсо, анда кыжалат болуштун эч кандай кереги жок. Балаңыз нормада өсүп жатат. А эгерде мындай нерселер жок болсо, анда сөзсүз түрдө ойлонуш керек. Эми мына эң көп курактагы нерсеге келели. Бул 1 жаштан 2 жашка чейинки тилдин өнүгүүсүн диагностика кылайлы. Биринчиден, эгерде сиздин балаңыз ошо 1 жаштан 2 жашка чейинки куракта 50гө чейин сөздүк сапасы болсо, анда балаңызда бардыгы нормада. Жөнөкөй командаларды түшүнөт, бир нерселерди айтсаңыз жасайт. Бул да нормада. 1-2 сөздөн турган фразаларды айта баштайт. Эгерде сиздин балаңыз 2 жашка чейин ушул нерселерди жасап атса, анда сиздин балаңыздын психикасы, өнүгүүсү, когнитивдик функциялары жакшы өнүгүп жатат. А эгерде мындай нерсе 50гө жакын сөз билбесе, бир нерсени айтсаңыз аткарбаса, фразаларды кошуп сүйлөй албаса, 2 жашка чейин указательный жест жок болсо, анда бул вебинарды сөзсүз түрдө көрүңүз, себеби дегенде сиздин балаңызда кооптуу белгилер болуп атат. Эми 2 жаштан 3 жашка чейинки курактагы балдар диагностикадан өткөрөлү. Эгерде сиздин балаңыздын курагы ушул куракта болсо, 200-300 сөз билсе, 2-3 сөздөн турган сүйлөмдөрдү түзө алса, суроолоруңузга кадимкидей жооп берсе, анда балаңыздын өнүгүүсү сонун 3 жашка чейинки бала болсо. А эгерде бул нерселер жок болсо, балаңыз атын айтканда карабаса, сиз бир суроо бергенде жооп бере албаса, сиз бир нерсени сүйлөп атканда сизди карап уга албаса, түшүнбөсө, анда бул өтө кооптуу белги болуп эсептелет. Себеби дегенде 2-3 жаштагы бала мындай абалга түшүп калуусу бул ар бир ата эне үчүн өтө кооптуу. Эгерде сиздин балаңызда мындай өнүгүү жок болсо, анда бул вебинарды ар бир маалыматты бул вебинарда айтылган ар бир маалыматты эмне жүрөгүңүз менен сактап алууга аракет жасаңыз. Эми 3 жаштан 4 жашка чейинки балдар диагностика кыла турган болсом, эгерде балаңыз 1000 сөздөн ашык сөз билсе, толук сүйлөмдөрдү сүйлөй алса, өткөн чак, келер чакты кадимкидей колдоно баштаса, анда балаңызда бардыгы жакшы. Эгерде балаңыз 4 жашка чыгып калса дагы, бир нерсени сүйлөсөңүз карабайт, атын айтсаңыз укпайт, укса дагы бир нерсени аткарсаңыз жооп бере албайт, жакшы түшүнө бербейт, же сизге балаңыз бир нерселерди сүйлөсө, сиз аны түшүнө албайсыз, 1000 жакын сөз билбейт, билген сөзү бир 5-6 эле ата, апа деген эле сөз билет, анда балаңыздын сүйлөөсү өтө артта калууда, урматтуу катталуучум. Эгерде мындай болуп атса, анда бул вебинарда ар бир маалыматты көрүп, балаңыздын сүйлөөсүн, когнитивдик функцияларын, өнүгүүсүн, өсүүсүн, нерв системасын жакшыртууга аракет жасаңыз. Эгерде бардыгы идеалдуу болсо, урматтуу катталуучу, мен айткан бүт критерийлерге балаңыз төп келсе, анда бул видеону ушул жерден эле өчүрүп, дальше көрбөй эле койсоңуз болот. Себеби сиздин балаңыз сүйлөөсү, өнүгүүсү бардыгы жакшы, 3-4 жашка чыгып калдыбы, 1000 сөздөн ашуун сөз билеби, анда эч кыжалат болбой, балаңыздын дальше ден соолугуна кам көрүп жүрө берсеңиз, бул туура болот. А эгерде андай жок болсо, анда бул вебинардын аягына чейин тынч отуруп, ар бир маалыматты өзүңүзгө сиңирип алууга аракет жасаңыз. Себеби дегенде мен бул вебинарда сиздерге өтө эч ким айтпаган, өтө баалуу маалыматтарды айтып бермекчимин.
Анда эмесе вебинарыбызга киришүүдөн мурун кыскача таанышып алалы. Балким мени биринчи жолу көрүп аткандар бар. Менин атым Мекжан Турабеков, кыргыз журтчулугунда доктор Турабеков деп таанылгам. Өзүм тууралуу айта турган болсом, 5 жылдык тажрыйбамда 1200дөн ашуун баланын атайын ушу сүйлөөсү кечиккен, өнүгүүсү артта калган, аутизм менен ооруган, СДВГ менен ооруган, бүт ушул нерв жана психологиялык жактан жабыркаган балдар менен иштешип, өтө сонун результаттар жасап келдим. Мынакей өзүңүздөр бул пикирлерден дагы уксаңыздар болот. Канчалаган балдар сүйлөдү, канчалаган балдар угуусу жакшырды, канчалаган балдардын сенсордук абалдары жакшырды, тамак жешип калды, канчалаган балдар ата апа деп айта албай жүргөн балдар ата апа деп айтып, апаларына кандай кубанычтарды тартууладык. Кыскасын айтканда, жада калса апасын таанып алган балдар ушул менин жардамым менен, ушул менин иштеримдин жардамы менен апасын таанып апа деп кадимкидей өздөрүнүн сапаттуу жашоосуна келе алышты. Бул нерсеге албетте пикирлер дагы мынакей далил болуп бере алат. Өзүм негизи 2008-жылдан бери медицина тармагындамын. 2008-жылы ушул өзүбүздө аптека бар болчу. Ошол жакта медицина менен байланышып, дарыларды изилдеп, дарылар менен ушу балалык чагымдан эле эмне ушул медицина жаатындамын. 2015-жылдан баштап медицина илимин терең окууга кирип, Кыргыз медициналык академиясына тапшырып, ал жактан ийгиликтүү түрдө дипломго ээ болуп, жалпы практикалык дарыгер дипломуна ээ болгом. 2019-жылдан баштап медакадемиядан алып аткан билимим эч кандай канааттанбай, бүт дүйнөлүк медицинаны изилдөөгө киришкем. Жалаң англоязычный ушундай платформалардан UpToDate, Cochrane, NICE, бүт дүйнөлүк журналдар, бүт ушул жактардан илим алып, ушул жактан медициналык билимдерин жакшыртып баштагам. Мына ушундай дүйнөлүк гайдлайндарды, метаанализдерди, изилдөөлөрдү окуп баштагандан кийин менин ден соолукка болгон, адамдардын организмине болгон изилдөөлөрүм, диагностика кылууларым, медициналык кругозорум, клиникалык мышление деп коет, ошонун баардыгы таптакыр өзгөргөн, урматтуу катталуучулар. Мына ушул эл аралык медицинаны үйрөнгөндөн кийин өзүмө ушул окууну эч качан токтотпойм. Мен эми медициналык билимимди бир эле Кыргызстан менен чектелбей, дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү клиникалардан, эң күчтүү врачтардан билим алам деп өзүм атайын максат коюп, Сингапур, Америка, Британия, бүт Турция, Япония, бүт ушул жактардан билим алам деп эмне өзүмө максат койгом. Бул максатыма жетүү үчүн күн сайын аракет кылуудамын, токтойм. Себеби мен өмүрүм өткөнчө бул медицина илимин терең үйрөнүп, терең окуп, эң мыкты деңгээлде адам организмин изилдөөгө аракет кыла бермекчимин. Азыркы учурда койгон максаттарымдын бир нечеси ишке ашты. Дүйнөлүк деңгээлдеги Медипол Мега деп аталган Турциядагы, Стамбулдагы эң күчтүү клиникадан өзүмдүн тажрыйбамды жакшырта алдым. Катардагы Зевио клиникасынан жакшырта алдым. Ошондой эле Стэнфорд, Кейптаун, Джон Хопкинс деп аталган дүйнөлүк деңгээлдеги клиникалардан дагы онлайн, офлайн форматта билимимди жакшыртып, азыркы учурда күн сайын окуу менен, күн сайын изилдөө менен, күн сайын өнүгүүнүн үстүндө эмне жүрүүдөмүн. Себеби врач эч качан билим алуудан токтобош керек. Бул менин негизги принципим. Себеби билим албай калдыңбы, болду. Анда сенин медициналык карьераң токтогон дегенди билгизет. Ошондуктан ар дайым эмне изилдөөнүн үстүндө, билим алуунун үстүндө иш алып барып келем. Мынакей бул жерде менин өзүмдүн дайын тастыктамаларым, буларга да көз жүгүртүп койсоңуздар болот. 5 жылдан бери ушул өзүмдүн блогумду алып барып, доктор Турабеков деген Instagram баракчам бар, YouTube каналдарым бар. Ошол жактан 500 миңге чукул подписчиктерим бар. Ошол адамдар менин бардык чыгарган маалыматтарымды көрүшүп, угушуп, сиздер да балким ушул Instagramдан ушул видеону көрүп турасыздар. Бул 5 жыл аралыгында 20 миңден ашуун онлайн консультацияларды өткөрдүм, түрдүү курстарды, вебинарларды, көзөмөлдөрдү жасадым. Кыскасын айтканда, ушул кыргыз элибиздин ден соолугун жакшыртайын деп колдон келген бардык иш аракеттерди жасап келүүдөмүн. Эми бул вебинарда сиздерге мен негизги айта турган нерсем, урматтуу көрүүчү, бул вебинарда сиздин балаңыздын идеалдуу сүйлөөсү үчүн сиз жасай турган 5 негизги кадамды айтам. Бул негизги кадамдардын бирөөнү эле аткарбай турган болсоңуз, билип коюңуз, балаңыздын сүйлөөсү идеалдуу боло албайт. Балаңыздын өнүгүүсү артта калат. Ошондуктан бул 5 кадамды ар бир ата-эне, ар бир сүйлөөсүндө көйгөйү бар. Жада калса баласынын сүйлөөсү нормада болгон ата-эне дагы сөзсүз түрдө көрүш керек. Ошондой эле бул вебинарда мен сиздерге сүйлөөсү кечиккен балдарга чекаптын маанилүүлүгү, диагностиканын маанилүүлүгү жөнүндө айтып берем. Диагностикада эмнелерди изилдеш керек, эмнелерге көңүл буруш керек. Себеби дегенде эмнеге диагностика бул баланы сүйлөтүүнүн негизи? Мына ушул темада сиздерге кенен сөз кылып бермекчимин. Андан кийин балага туура эмес ыкмаларды жасоонун зыяндарын кенен түшүндүрүп бермекчимин. Эң башкысы, урматтуу катталуучулар,
бул вебинарды сиздер аягына чейин көрүү менен сиздер ала турган эң негизги нерсе бул ушул эгерде балаңыздын сүйлөөсү кечиккен болсо атайын ушул балдардын сүйлөөсүнө арналган, балдардын сүйлөөсүн өнүктүрүүгө арналган менин чекап дарылоо программама эң сонун мүмкүнчүлүктөр менен катталуу мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүп, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаганга аракет жасаңыз. Анда мен сөздү көбөйтпөй кеттик. Биринчи ар бир эне биле турган, баланын сүйлөөсүн идеалдуу колго алып келе турган биринчи кадам бул ферритин деген баланын организминдеги белокту сиз ар дайым нормада кармашыңыз керек. Ферритин деген эмне, урматтуу катталуучулар? Мынакей бул сүрөттү карасаңыздар, бул сүрөттө баланын мээзи көрсөтүлүп турат. Ушул жерге жакшылап көңүл буруп карай турган болсоңуздар, баланын мээзинде центр Брока жана Вернике деп аталган борборлор бар. Мына ушул борборлор баланын тилинин кыймылыбызына, баланын бир нерсени түшүнүүсүнө, ал нерсени түшүнүп, обработка кылып, кайра сүйлөөсүнө бүт жооп берген борборлор мына ушул центр Брока жана Вернике борборлору болуп эсептелет. Эгерде сиздин балаңыздын организминде ферритин жетишсиз боло турган болсо, же болбосо ферритинди нормада кармабай турган болсоңуз, мына ушул сүйлөөгө, өнүгүүгө эң негизги болуп жооп берген ушул борборлор тилекке каршы өнүкпөй калат. Мен сиздерге буну жөнөкөй мисалдар менен түшүндүрүп берейин. Мисалы, машинаны билесиздер баарыңыздар. Машина бензин жок жүрбөйт, туурабы? Ушунун сыңарындай эле жана мен айткан борборлор ферритин организминде жок болсо, темир жок болсо болду, өнүкпөйт. Мындайча айтканда жүрбөйт. Машина бензини жок жүрбөгөндөй, бул борборлор дагы ферритин организминде аз болсо же жок болсо иштебей калат. Анткени ферритин эгер аз боло турган болсо организмде темир азаят. Темир азая турган болсо гемоглобин азаят. Гемоглобин азая турган болсо мээге кадимки күн сайын жете турган биз үчүн эң керек болгон, адамдын жашоосу үчүн, мээнин өнүгүүсү үчүн, жашап турушубуз үчүн эң керектүү болгон кадимки аба жетпей калат. Элестетиңиз. Сиздин балаңыздын мээзине кадимки аба жетпей калат. Жыйынтыгында балаңыздын мээзи баягы балаңызга пакетти кийгизип туруп, баягы тумчугуп дем жетпей адам пакет кийгенде деп дем жетпей каласың, дал ушундай абалга келип калат, урматтуу катталуучулар. Көрдүңүздөр, ушинтип элестетсеңиздер болот. Ферритин аз болсо, балаңыздын мээзи ушундай кыйналат. Балаңыз гипоксияга кабылат. Балаңыздын мээзи ар дайым гипоксидик состояние жүрөт. Бул деген сөз эмне? Бул деген сөз бала мындай свободно дем ала албай калат да, мындай дем ала албай калат. Балага ар бир күн сайын, ар бир саат сайын, ар бир мүнөт сайын аба жетишпей кыйналат. Баланын мээзи өтө катуу кыйналат. Мунун баардыгы эмнеден болот? Албетте ферритиндин аздыгынан болот. Мынакей, мен бул жерде бул сөзүмү жөн эле ойдон чыгарып, же бир нерсени айтып аткан жерим жок. Мына бул жакта мен сиздерге атайын клиникалык изилдөөнүн шилтемесин дагы көрсөтүп кеттим. Бул жерде эмне деп атат? Ферритиндин деңгээли төмөн балдарда аутизм, сөз байлыгы жана башка баланын нерв системасынын өнүгүүсү 27%га чейин төмөн болгон. Элестетиңиз. Бүт ушул аутизмге кабылган, сөз байлыгы өспөй калган балдарда ферритиндин төмөндүгү эмне өтө көп кездешет. Ферритин аз болсо, нервтер чел кабык менен кадимкидей эле капталбай калат. Мындайча айтканда, баланы жыңалач кылып туруп эле, кийими жок эле эшикке чыгарып койгондой абал болот да. Баланын нерв системасы ушундай да. Ферритин эгерде аз боло турган болсо организмде, баягы нерв системасынын кийимдери жок, нерв системасы жылаңач калат. Эми элестетиңиз, балаңызды жылаңач кылып эле суукта, кышка, мына азыр кыш болуп атат, эшикке чыгарып койдуңуз, балаңыз кандай абалда калат? Титрейт, калтырайт, эмне кылышын билбейт, каяка барышын билбейт, өтө оор абалга түшүп калат. Анан ушинтип кичине чыдайт, 1-2 саат. Андан кийин тоңот дагы бала бул дүйнө менен кош айтышып кетет. Баланын нерв системасы да ушундай болот. Ферритин аз болсо, башында кичине чыдап, башкача болуп, компенсация болуп, кыйналып ушинтип, анан постоянно ушинтип аз боло бере турган болсо болду. Баланын нерв системасын жөн гана талкалап алабыз. Темир жетишсиздиги бар балдарда миелинизация процесси деп коет, баягы нерв системасынын чел кабык менен капталуусу. Мына ошол процесс 23%га чейин кечигип, бунун айынан баланын когнитивдик функциялары өнүкпөй, бунун айынан баланын нерв системасы өнүкпөй, сүйлөөсү өнүкпөй, бүт жагынан караганда арттагылары мынакей бул клиникалык изилдөөдөн далилденген. Бул жөн эле менин сөзүм эмес, же бул жөн эле менин оюм эмес. Бул конкреттүү түрдө клиникалык изилдөөнүн негизинде далилденген факт, урматтуу катталуучу. Эми менин практикамды айтайын. Менин практикамда доктор балам сүйлөбөй жатат, өнүкпөй жатат, мен бир нерсени сүйлөсөм укпай жатат, түшүнбөй жатат деп кайрылган
энелерди айтап, ошолордун балдарын изилдеп көргөндө 1200дөн ашуун баланы изилдедим. 99%-ында ферритиндин критикалык деңгээлде аз экенин аныктадым. Бул менин өзүмдүн практикамдагы. Мурунку статистикалар бул дүйнөлүк деңгээлде, биздин Кыргызстанда бул 99% балдарда ким сүйлөп жатса сүйлөгүзүн, бул ферритин деген зат эмне критикалык деңгээлде аз экенине күбө болдум, урматтуу катталуучу. Мынакей, мен сиздерге жөн эле сөз менен эмес, мына бул жакта карасаңыздар, бүт ферритин төмөн, бүт сүйлөө затта калган балдардын анализдери. Көрдүңүздөрбү? Ферритинди караңыздар, критикалык жада калса бирден да төмөн болуп кеткен. Мына ушулардын бардыгы сүйлөө затта калган балдар. Бүт анализдер ушундай. Эң өкүнүчтүүсү, урматтуу катталуучулар, эң өкүнүчтүүсү ушул балдардын энелери невропатологдордон баштап остеопатка чейин деги бойчу кимге гана алып барганда балдарынчы аяктырайын. Бирок эң өкүнүчтүүсү ошол адистердин невропатолог болобу, там остеопат болобу, кимиз гана болбосун, бирөө дагы ушул ферритинди текшерип койгон эмес. Бирөө дагы текшерип, кой педиатр болобу, кой ушуну дарылайын, кой эмнеге мындай болуп калды. Билбейт эмнеге дегенде. Көпчүлүк энелер таң калат. Доктор эмнеге текшерген жок? Эмнеге ушуга чейин 10 адамга алып бардыкпы? Канчалаган остеопаттар калыппы? Эмнеге эч ким текшерген жок? Билбейт. Кантип дарылашты билбейт, эмне кылышты билбейт, текшеришти билбейт. Бул нормалдуу түрдөгү көрүнүш. Сүйлөгөн балдарга ушинтип туура эмес диагностиканын айынан же жеткиликсиз диагностиканын айынан соп-соо балдардагы эмне жөн эле аутизм деген диагноз коюлуп атат. Же болбосо реалдуу түрдө медициналык жардам керек болгон балдардагы толук изилденбей калып, же анемиясын лечитеткенде эле айыгып кете турган баланы дагы ошо аныктабай, ошо ферритинин диагностиканы начар кылганын айынан, урматтуу катталуучулар, канчалаган балдар азыр кыйналып жүрөт. Канчалаган балдар айыкпай атат, сүйлөөсү начарлап атат, күндөн күнгө өнүкпөй эле артка кетип атат кайрадан. Канчалаган энелер сыздап жүрөт, баласын ар жакка ташыйт. Бирөөдөн подружкасынан бир нерсе болуп калса, тиги жакшы экен десе ага алып барат, бул жакшы экен десе буга алып барат. Кыскасын айтканда өтө глобалдуу маселе болуп атат. Канчалаган ата энелердин сөөгү сыздады бул диагноздун, ушу диагноздун туура эместигинин айынан. Баягы ферритинин астыгынан эле бала сүйлөй атса деле, бирок невропатологко барса, невропатолог же психотерапевт балаң аутизм экен деп туруп энеге айтып салат. Эми элестетиңиз, бунун айынан эне кандай абалга? Менин практикамда мындай нерселер өтө көп болду, урматтуу катталуучулар. Баласында жөн эле анемиянын айынан сүйлөй атат, бирок аутизм деп энени коркуткан, кортексин, мартексин деген уколдорду сайган, эне шок, эмне кылышын билбеген абалда кайрылганда, ошого баланы дарылап, бир нерселерди кылуудан мурун алгач баланын организмин терең изилдөө кылып, диагностика кылыш керек, чекап кылыш керек. Бул сүйлөгөн балдарды диагностика кылуу бул жөн эле анализдерин текшерип коюу эмес, же жөн эле ферритинин текшерип коюу эмес, урматтуу катталуучулар. Бул далилденген медицинанын негизинде систематикалык деңгээлде баланын төрөлгөндөн баштап азыркы абалына чейинки деңгээлде терең изилдөө менен кылыныш керек. Бул нерсени дагы билген, бул жаатта канчалаган балдарга диагностика өткөргөн, профессионал, ар бир деталга көңүл бурууну билген адам, өзүнүн системасы бар, программасы бар гана адис өткөрүш керек. Себеби дегенде, азыр билесиздер, диагностиканын түрлөрү көп. Баланын башына бир нерсени кийгизе коюп, бир нерсе кылып аткан дагы бар гана нерселер бар. Ошондуктан диагностиканы жөн эле өткөрүп койбой, далилденген медицинанын негизинде туура терең изилдөө менен өткөрүш керек. Бул эң негизги нерсе болуп эсептелет. Мына ушул нерсени өткөрүү максатта дагы мен сиздерге ушул өзүмдүн практикамдагы сүйлөгөн балдарды кантип диагностика кылгам, эмнелерге көңүл бургам, эмнелерин изилдегем, эмнелерин мен изилдеп баштайм. Бүт ушул нерселерди мына дал ушул вебинарда сиздерге бөлүшөм, урматтуу катталуучулар. Бул вебинарда сиздер диагностика кылууда, баланы аныктоодо, изилдөөдө эмне суроолорго жооп алышыңыздар керек экенин кийинки слайдтарда, кийинки маалыматтарда сизге кенен бөлүшүп кетем. Эми биз кийинки кадамга өтөлү. Биринчи кадам демек сиздерге түшүнүктүү, бул ферритинди нормада. Ферритинди жогорулатуу деген жок, муну билип коюңуздар. Ферритинди ар дайым нормада кармап жүрүш керек дедим. Эми биздин экинчи кадамыбыз эмне? Экинчи кадамыбыз ушул ферритинден дагы маанилүү болгон витамин D деп аталган затты, витаминди нормада кармаш керек. Эмне себептен нормада кармаш керек? Витамин D балага жетишсиз болсо, 42% учурда баланын сүйлөөсү артта калат деген мондай клиникалык изилдөө чыккан. Мындай караңыздар, изилдөөнүн шилтемесин дагы мен бул жака сиздерге калтырып кеткем. 42% балаңыздын сүйлөөсү артта калат. Кандайча? Анткени витамин D балага жетишсиз болсо,
баланын нейрондору кадимкидей эле өспөй калат. Баланын мээзинде нейрондор деп коет да. Баягы токтор бири-бири менен байланышып связка болгон абал болот го. Дал ушундай баланын да мээзиндеги нейрондор бири-бири менен байланышат да. Эгерде балада витамин жетишпесе, балаңыздын мындай жөнөкөй тил менен айтканда бир жерге сиз көчөт отургуздуңуз да, көчөт отургузуп туруп ошол бойдон таштап койдуңуз, карабай койдуңуз, эчтеке кылбай койдуңуз, сууда кылбай койдуңуз, болду. Ал көчөт эмне болот? 1-2 айдан кийин солуп жок болот, курап жок болот. Балаңыздын дагы нейрондору, нерв системасы да ушундай болот да, витамин жетишсиз болсо. Витамин D бул баланын мээзинин нейрондору үчүн суу, аба, күн. Витамин D жетишпейби? Болду, билип коюңуз, баланын нерв системасы солуп, куураган дарактай болуп куурап түшүп калат. Анткени дегенде бул витамин D баланын нерв системасы үчүн өтө чоң мааниге ээ. Мен сиздерге дагы бир клиникалык изилдөөнү айтайын. Мынакей, витамин D'нын деңгээли нейрондордун өсүшүн 23%га чейин тездетери көптөгөн клиникалык изилдөөлөргө далилденген. Ошондой эле витамин D жетишсиз болсо, баланын когнитивдик өнүгүү көрсөткүчтөрү да идеалда бала келери көптөгөн изилдөөлөрдө далилденген. Эгерде бул деген эмнеден кабар берет? Эгерде тескерисинче аз боло турган болсо, тескерисинче баланын нерв системалары куурап жок болот дегенден кабар берет. Витамин D нерв системасына күн сайын керек болгон зат. Көчөткө суу кандай керек болсо, урматтуу катталуучум, витамин D дагы сиздин балаңыздын мээзине, балаңыздын нервине, балаңыздын нейрондоруна, балаңыздын когнитивдик функцияларына дал ошондой эле керек, урматтуу катталуучум. Бирок туура диагностика кылбай туруп витамин D'ны берсе дагы, кайра мисалы көчөткө ашыкча эле күндө эле 10 литрден суу куя берсеңиздер. Суу жакшы экен көчөткө деп эле, же болбосо күн жакшы экен, күн жакшы өстүрөт экен көчөттү деп эле какайган чөлгө көчөттү коюп койсоңуздар. Эмне болот? Мында дагы көчөт куурап түшөт. Ушунун сыңарындай эле, эгерде доктор витамин D'ны баланын нервине жакшы экен деди, кой, бере калайын деп күн сайын диагностика кылбай эле, өз алдыңызча эле баягы саткан кыздардан сурап алып эле кантип берсем болот деп, алар болсо инструкцияны көрүп, мынча тамчыдан бере бересиз деп айтып коюп, ошону бере бере турган болсоңуз, билип коюңуз, сиз балаңыздын нерв системасын гүлдөтпөй, кайра ошол өзүңүздүн аракетиңиз менен ойлоп атасыз, витамин D берип атам балага, баланы кыйратып атам деп, бирок өзүңүздүн ошол аракетиңиз менен баланын нерв системасын солутуп талкалап атканыңызды эсиңизден чыгарбаңыз. Ошондуктан витамин D'ны жөн эле бере бербеш керек, албетте туура диагностикадан кийин бериш керек. Ошого диагностика кылбай туруп, мен бир дагы балага витамин D'ны сунуштабайм да. Хоть бала ден соолугу чың болсо да, хоть сүйлөсө да, эмне гана болбосун, витамин D'ны мен анализи жок бир дагы балага ичирүүнү сунуш кылбайм. Себеби дегенде биз анализди көрбөй туруп билбейбиз витамин D'нын деңгээли кандай экенин. Ошондой эле, урматтуу катталуучулар, мен өзүмдүн практикамдан секретти айтып кетейин. Витамин D'ны ушу сүйлөгөн балдарга берүүдө мен негизи 10 факторго көңүл бурам да. Бул нерсени мен эч кимге айтпайм, бирок ушул вебинардагы сиздерге айтып кетейин, урматтуу катталуучу. Кайсы факторлорго көңүл бурам? Биринчи менин көңүл бура турган фактор бул баланын жашы. Бала канча жашта? Мына ушул нерсеге көңүл бурам. Экинчи, баланын салмагына көңүл бурам. Үчүнчү, баланын тамак жеген адатына көңүл бурам. Себеби дегенде витамин D'нын сиңүүсү, сиңбөөсү, кээде бала тамак жеген адаты жакшы болсо, витамин D'ны тамак аштан да алышы мүмкүн. Ошондуктан дозасын подбирать эткенде үй бүлөнүн абалы, эмнелерди жешет үй бүлөдө, бүт ушул нерселерге чейин көңүл бурам. Төртүнчү, баланын эшикте жүрүү адатына көңүл бурам. Неге? Анткени дегенде өзүңүздөр билген, белгилүү болгондой, күн тийгенде кадимкидей витамин D дагы организмде пайда болот. Ошондой эле баланын иче карын системасына көңүл бурам. Себеби дегенде витамин D иче карынына сиңет. Баланын ичинде дисбиоз жокпу, маселелер жокпу, мындай дозада сунуш кылсам кандай деңгээлде сиңет, кандай эффект болот, бүт ушул нерселерге көңүл бурам да. Андан кийин менин көңүл бура турган 6-нчы нерсе, балада кошумча оорулары жокпу? Аутоиммундуу оорулар болобу, генетикалык оорулар болобу, эмне гана болбосун, кошумча эч кандай оору жокпу, же болбосо ОРВИ болуп аткан жокпу, бронхити жокпу, эмне гана нерсе болбосун, мына ушул нерселерге эгер бар болсо кандай? Көрдүңүздөр, мына ушундай 6-нчы менин көңүл бурган нерсем ушул. 7-нчи, витамин D'ны ушундай сүйлөгөн балдарга аныктоодо мен көңүл бурган нерсе, баланын нерв системасынын деңгээли абалы кандай?
негизинде артта калып атат, негизинде задержка болуп атат. 8-чи мен көңүл бурган нерсе ушу витамин Д'нын сиңирүүсүнө, витамин Д'нын жогорулоосуна таасир эткен заттардын деңгээли кандай. Мисалы кофактор деп коет да, башка витаминдер, витамин В1, рибофлавин, алардын деңгээли кандай, мына ошолорго көңүл бурам. 9-чу нерсе, балага бере турган Д витаминдин формасы кандай. Кандай форманы мен тандадым бул балага? Кайсы компанияныкын тандадым? Эмнеге? Себеби менин практикамда кээ бир компаниялардын витамин Д'си идеалдуу сиңет, кээ бирлериники вообще кандай дозада өзүнө сиңбейт. Формасы туура эмес тандалган, балага ылайык келбеген форма тандалган. 10-чу көңүл бура турган нерсе, эң негизги нерсе ушул да. Мен тандаган доза кандай динамикалык деңгээлде витамин Д'ны жогорулатып атат. Мына элестетиңиз, эми сиз жөн эле витамин Д жакшы экен деп берип атасыз. А бирок мен мисалы витамин Д'ны кайсы бир балага тандоодо, ушу айрыкча сүйлөөсү начар артта калган, деги эле любой эле здоровый балага тандоодо дагы мына бул 10 нерсеге көңүл бурам. Бул 10 нерсе жок витамин Д берүү, билип коюңуз. Бул фактор жок витамин Д берүү, врач айтты эле мынчадан бере бер, педиатр айтты эле мындай кыла бер деп. Бирок педиатрыңыз болобу, врачыңыз болобу, ким болбосун, кандай профессор болобу, бул 10 факторго көңүл бурбай витамин Д бере турган болсо, билип коюңуз, сиздин балаңыздын организминдеги нерв системасын витаминди жакшыртпай эле кайра эмне кылышы мүмкүн? Албетте талкалап, эмне жок кылып куратып салышы мүмкүн. Ошондуктан терең изилдөө кылбай туруп, бул факторлорго көңүл бурбай туруп, витамин Д'ны балдарга берүүнү сунуштабайм. Анткени ашыкча витамин менен баланын нерв системасын талкалап алышыңыз мүмкүн. Талкалабасаңыз дагы вообще эффект болбошу мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ошондуктан кандай гана витамин бербеңиз балаңызга, кандай гана кадам жасабаңыз, терең диагностика менен, терең чекап кылуу менен гана иш кылыш керек. Мынакей бул сүрөттөрдү карасаңыздар, менин ушул диагностикама кайрылышып, көптөгөн энелер, ой, доктор, мен балама витаминди берип жүрөмүз, онун чыгат деп кайрылышкан. Мына деңгээлдерин карасаңыздар, адам ыйлай тургандай деңгээл. Витаминди кандай критикалык деңгээлге түшүп калган. Көрдүңүздөрбү? Эми мындайды көрүп эле, аз экен, могу 10 тамчы ичирип кой же 20 тамчы ичирип кой деген болобу? Албетте болбойт. Эгер андай кыла турган болсок эмне болот? Анда эмне болот экен? Баланын нерв системасын кайра талкалап, организмин кайра талкалайт экенбиз. Эгер балаңыздын сүйлөөсү идеалдуу болсун десеңиз, мээзинин өнүгүүсү идеалдуу болсун десеңиз, башка балдардай болуп өнүксүн десеңиз, башка балдардай болуп бардык сөздөрдү сүйлөсүн десеңиз, сиздин айткан нерселерди түшүнсүн десеңиз, өзүн өзү камсыздап, туалетке өзү барып, өзү чайын коюп, башка кылып, толук кандуу өзү өссүн десеңиз, балаңыздын интеллекти, мээзинин иштөөсү, памяти, когнитивдик функциялары, өзүн алып жүрүүсү бүт өнүксүн десеңиз, анда менин сизге эң негизги сунушум, балаңызды терең диагностикалык изилдөөдөн өткөрүңүз. Айрыкча ушул мен түзгөн өзүмдүн автордук, ушунча балага далилдеген, ушунча баланы идеалдуу диагностикадан өткөргөн автордук программамдын негизинде түзүлгөн ушул диагностикалык изилдөөмдөн өткөрүңүз. Бул жерде сизде бир негизги суроо болот. Доктор, сенин диагностикалык изилдөөң кандай? Эмнелерге көңүл бурасың? Эмнелерди изилдейсиң? Эми мен сизге мына ар бирин кыскача айтып берип кетейин. Биринчи менин диагностикалык программамда изилдей турган нерсе, бул балаңыздын төрөлүшү кандай болгон, балаңыз кантип төрөлгөн, сиздин кош бойлуу учур кандай болгон, бүт ушул нерселерге көңүл бурам. Экинчи, балаңыздын өсүүсү кандай болгон, ошол 1 айлыгынан баштап азыркы абалына чейинки өсүүсү, булардын баардыгы ушунчалык маанилүү. Ошондуктан мен бул диагностикалык программамда бүт баланын ушул абалдарына өзгөчө көңүл бурам. Үчүнчү, организмдеги элементтер кандай, микро-макро элементтер, минералдар кандай балаңызда, витаминдер деңгээли кандай. Төртүнчү менин көңүл бура турган нерсем, балаңыздын организминдеги витаминдерине көңүл бурам. Бешинчи, эмне фактор себептүү балаңызда задержка болуп атат? Эмненин айынан балаңыздын тили өнүкпөй жатат? Эмненин айынан балаңыз сөздү айтсаң түшүнбөй жатат? Эмненин айынан балаңыз сүйлөй албай жатат? Бүт ушул нерселерди эң негизги таасир эткен факторлорду аныктоого аракет жасайм. Андан кийин генетикалык оорулар барбы балаңызда же жокпу? Менин өзүмдүн диагностикалык программамда мына ушул мен бөлө турган 6-чы пунктум ушул. Балаңыздагы генетикалык ооруларды аныктоо болуп эсептелет. Себеби баладагы генетикалык түрдүү оорулар аябай баланын нерв системасынын өнүгүүсүнө таасир этет. Жетинчи менин көңүл бура турган нерсем, балаңыз тамак жегенде организмине кантип сиңет, кандай сиңирет, нелерди жейт, тамактануу адаты кандай, бүт ушул нерселерге көңүл бурам. Себеби
бала тамак менен өсөт. Күн сайын тамак жейсиң, бүт биздин клеткалар, ми, нерв системасы, нейрондор бардыгы тамакка муктаж. Ошондуктан бул өтө негизги фактор. 7-чи негизги көңүл бурганым ушул тамак аш. 8-чи мен диагностикада изилдей турган нерсем бул ичек карын кандай иштейт балаңыздын. Дисбиоз жокпу? Паразиттер жокпу? Башка бир генетикалык оорулардын айынан ичек карынын иши бузулган жокпу? Мына ушул нерселерге көңүл бурам. 9-чу мен көңүл бурган нерсе балаңыздын тамактануу адаты кандай? Сиздердин үйүңүздөрдөгү тамактануу адаты кандай? Мисалы омега 3ге бай, ушундай бир насыщенный майларга бай тамактануу адатыбы же кандай? Мына ушул нерселерге көңүл бурам. 10-чу балаңыздын угуусун изилдейм. Балаңыздын угуусу кандай? Канчалаган энелерди көрдүм. Балам сүйлөп угуусун текшере калганда баланын угуусунда маселе бар. Эгер бала укпаса, албетте бул жерде эмне баланын сүйлөөсү өнүкпөйт. 11-чи менин көңүл бурган, изилдей турган нерсем ушул диагностика алкаганда баланын ми активдүүлүгү кандай экенин изилдейм. Андан кийин 12-чи буга чейин эмне дарыларды ичкен бала, кандай уколдорду алган, глиотилин, кортексин, серебрализин, сераксон, чочконун каны кошулган иши кылып актабеген ар кандай дарыларды алышат балдар. Кандай дарыларды кабыл алган бала. Буга чейин кандай баттарды, витаминдерди кабыл алган, бүт ошол нерселерди изилдейм. Анан 13-чү изилдей турган нерсе ичеги дисбиозу жокпу? Ичеги дисбиоз, ичек карынын микрофлорасы мээ менен өтө байланыштуу. Ошондуктан бул ичеги дисбиозуна мен өзгөчө көңүл бурам. Атайын ушул диагностикалык программада өзүнчө анализдер болот, бүт ошо баланын ичеги дисбиозун терең изилдей турам. Мына ошол нерселерди сунуштап изилдөө кылам диагностикалык алганда. 14-чү мен көңүл бура турган нерсе балада лактозага чыдамсыздык жокпу? Лактоза недостаточность деген оору бар. Мына ушул ооруну изилдөөгө аракет жасап, генетикалык оору. Андан кийин мен изилдей турган 15-чи нерсем целиакия деген оору жокпу балада. Мына ушул нерсени аныктайм. 16-чы негизги көңүл бура турган нерсем кош бойлуу учурда кандай болгон? Энеде кандай дефициттер болгон? Эне өзү кантип алып жүргөн кош бойлуу учурунда? Мына ушул нерсени изилдөө кылам. Бул диагностикалык программада баланын жашоо алгандай, кантип уктайт, кантип турат, кандай шартта жашайт, мына ушул нерселерди изилдөө кылам. Баланын уйкусу, угуусу, түшүнүүсү, ушул нерселер кандай атайын диагностикалык тесттерди жүргүзөм. Ошондой эле эң негизги бул диагностикадагы негизги бөлүк 19-чу нерсе аутизм, СДВГ, тилдин өнүгүүсүнүн артта калуусу же коркунучтары кандай процентте. Менде атайын ушундай диагностикалык порталдарым бар, ошол жактан опросниктерди жүргүзүү менен эмне бул нерселерди аныктайм. Ошондой эле эң негизги 20-чы нерсе эл аралык тесттердин жыйынтыктары кандай чыкты, балаңыздын абалы. Жөн эле баягы кан анализдери менен эле чектелип калбай, жалпы психологиялык өнүгүүсү, психикалык өнүгүүсү кандай экенин аныктайм. Караңызсыздар. Менин диагностикалык программам, урматтуу катталуучу, жөн эле бир анализ текшерип коюп же баланы баягы башка невропатологдор көп энелер айтат да, доктор баланы бир көрүп койчу дейт да. Бир көрүп койсоң эле ушу жакшы болуп кетчүдөй болуп атат. Сен ушу бир көрсөң эле баарын түшүнүп ала тургандай болуп атасың дейт да. Мен андай кылбайм. Мен же жөн эле бир анализ жазып берип коюп ушуну тапшырып койгула дебейм. Же жөн эле баланы келчи, бир алып келчи, бир көрүп коеюн дебейм. Себеби андай нерселердин 1% эмес, 0,001% дагы пайда жок. Неге? Баланы жөн эле көрүп койгондон эмне пайда аласың? Же баланын анализин жөн эле текшерип койгондон эмне пайда аласың? Ошондуктан менин бул диагностикалык программам бул жөн эле балаңызды текшерип коюу эмес, тескерисинче балаңыздагы эч ким таба албаган, эч ким байкабаган, эч ким аныктай албаган нерселерди табып, аныктап, балаңыздын реалдуу абалын, реалдуу потенциалын так аныктап, кандай болот анын, өнүгүүсү эмне болот, кандай кадамдарды жасаш керек, эмнелерди жасасак кандай деңгээлде өнүгөт, эмнелерди жасабасак тескерисинче артта кетет. Бүт ушул нерселерди далилденген медицинанын негизинде, мета анализдердин негизинде, жөнөкөй, карапайым тилде ар бир ата эне түшүнө тургандай кылып, миңдеген балдарга иштеген ушул ыкмалардын жардамы менен сизге аныктап диагностикадан өткөрүп берүү болуп эсептелет. Мына менин диагностикалык программам ушундай, урматтуу катталуучу. Өзүңүз көрдүңүз, диагностикада мен кандай нерселерге көңүл бурат экен. Бул диагностикадан өтпөй туруп, эгерде балаңызга кандайдыр бир нерсени жасап койсоңуз, анда билип коюңуз, балаңыздын көзүн капкара чүпүрөк менен ороп туруп, терең казылган анга өзүңүз келип туруп, балаңызды түртүп туруп түшүрүп бергенге бар да. Элестетиңиз, балаңыз кандай абалда калат. Караңган, көзү буулган баланын
Кандай коркот бала? Диагностикадан өтпөй туруп, мына ушул диагностикалык программадан өтпөй туруп, балаңызга бир нерселерди берүү, балаңызды бир жактарга алып баруу, балаңызга бир витаминдерди берүү, бир баттарды берүү, невропатологдор алып барып алып бир уколдорду сайдыруу, мына дал ушул нерсеге барабар да. Баланын көзүн байлап туруп, капкара болгон терең анга өзүңүздүн колуңуз менен монтип туруп түртө бергенге барабар. Мен ойлойм, сиз андай ата эне эмессиз. Сиз антип балаңызга зыянды каалаган ата эне эмессиз. Бирок эч ким ал нерсени каалабаган абалда балам мен сени түрткүм келбей эле көргө, бирок айла жок, менин мээм жетпей аткандыктан мына сени түртүп атам деп туруп канчалаган энелер түшүнүксүз нерселерди балдарына жасашып атат. Эми тиги айтты го, же болбосо мындай мисалда, балам врач айтты, сени ушинтип көзүңдү байлап туруп могу терең казылган анга түртүп бер деди, ошондо айыгып кетет экенсиң, сүйлөп кетет экенсиң деп туруп эле, тиги врач айтты, тиги табып айтты, тиги молда айтты, жакшы болуп кетет экенсиң деп эле келип туруп балаңызды караңгыга түртүп бергендей болот да. Ошондуктан урматтуу катталуучулар, тиги айтты, бул айтты эмес, биз конкреттүү түрдө фактыларга, изилдөөлөргө, клиникалык кейстерге таянышыбыз керек. Азыр көпчүлүк ата-энелер, урматтуу катталуучулар, ушу невропатологко бир алып барып коеюн, педиатрга бир алып барып коеюн, дагы бир логопедке бир алып барып коеюн деп не кылышып атат, терең изилдөө кылбай эле ошонун айынан канчалаган акчаларын кетирип атат аз энелер, канчалаган нервтерин кетирип атат, канчалаган баланы кыйнап атат, урматтуу катталуучум. Канчалаган убакыттар кетип атат. Айыга турган баланы кайра ушундай бир кадамдардын айынан артка кетирип атат кайра ата-энелер. Көрдүңүздөрбү? Эмне кылып жатканын даже ата-энелер өздөрү түшүнбөй атат. Өздөрү бирөө айтты, тиги айтты деп эч кандай факты жок эле ар кандай кадамдарды жасап атат. А менин диагностикалык программамдан өткөн энелер эмне? Баласына жөн эле бир нерселер жасай бербейт. Баласында эмне диагноз бар экенин так билишет. Баланын организминдеги элементтер кандай деңгээлде экенин так билишет. Витаминдердин деңгээли кандай экенин так билишет. Эмне фактор себептүү балада задержка болуп атканын так билишет. Генетикалык оорулары барбы, жокпу балада, аны так билишет. Тамак ашы кандай сиңет баланын организмине. Эмне тамактарды бериш керек? Эмне тамактарды берсе пайдалуу, эмнелерди берсе зыяндуу, так билип алат. Ичек карыны кандай иштеп атат баланы, аны так билишет. Мээ активдүүлүгү кандай болуп атат, аны так билет. Целиакия оорусу барбы, жокпу, мына ошол нерсени так билет. Ичек карынына дисбиоз барбы, жокпу, аны так билет. Лактозага сезимталдуулук барбы, жокпу, аны билишет. Эң башкысы эненин организми, эненин абалы ушул баланын ушинтип сүйлөбөй калууга тиешеси барбы, жокпу, мына ушул нерсени так билишет. Аутизм, ыздыбы коркунучтары барбы, коркунучтары бар болсо канчалык деңгээлде, ал коркунучтарды кантип кетирүү жолдорун так билишет. Буга чейин ичкен дарылар пайда бергенби, пайда бербегенби, бардыгын так билишет, урматтуу катталуучулар. Мына диагностикалык программадан өткөн адамдар мына ушул нерселерди так билип алат. Кыскача айта турган болсом, диагностикадан өткөн соң сиз эмнелерди ала аласыз? Балаңыз үчүн түзүлгөн, жөнөкөй тил менен айтканда, индивидуалдуу дарылануу картасын ала аласыз. Бул жерде эмнелер болот? Бул картада балаңыздагы так диагноздор, балаңыздын тамактануу планы, баланын ар бир анализге терең түшүндүрмөсү, балаңыздын бүт анализдерине терең түшүндүрмө, витаминдер, минералдар керек болсо балаңызга, аларды индивидуалдуу кантип ичиш керек, кандай дозада, бүт ошол нерселерди ала аласыз. Тесттердин жыйынтыктарына түшүндүрүп аласыз, бүт жанагы далилденген тесттердин психикалык, баланын уйкусуна тиешелүү кеңештер, баланын сейилдөөсүнө тиешелүү кеңештер, сүйлөөнү жакшыртуучу тамак аштардын рецепттерин, сүйлөөнү стимуляция кылуучу түрдүү препараттарды, аларды ичүү жолдорун, түрдүү ыкмаларды, сүйлөөнү жакшыртуучу үй шартында жасала турган терапиялардын бардыгын мына ушул диагностикадан өткөндөн кийин сизге мен атайын ушундай карта жасап берем, балаңыздын индивидуалдуу түрдө ар бир балага өзүнчө жасалган дарылануу картасын эмне сизге түзүп берем. Эң башкысы менин диагностикалык программамдан өткөн энелерди эң сонун мүмкүнчүлүк болот менин VIP көзөмөлүмө жазылууга, менин көзөмөлүм алкагында дарыланууга. Эгерде сиздин балаңызга жардам бере ала турган болсом, идеалдуу түрдө кеңеш бере ала турган болсом, эмне албетте мындай мүмкүнчүлүк дагы болот. Эми сөздүн кыскасын айта турган болсом, бул диагностиканын өз баасы, урматтуу катталуучу, 45 000 сом турат ар бир балага. А бирок мына ушул мен жана сиздерге башында айтып кеттим эле, ушул вебинарга катышкан энелерге, мына атайын ушунча убактысын кетирип, атайын ушунча саатын кетирип ушул вебинарды көрүп аткан энелерге бул диагностикалык программам
15 000 сом гана турат урматтуу катталуучу. 15 000 сом. 15 000 сомду коротуу менен сиз балаңыздын келечегине, балаңыздын сүйлөөсүнө, балаңыздын мээсинин өнүгүүсүнө, балаңыздын келечекте кандай адам болоруна, балаңыздын башкалардан артта калбоосуна мына ушул нерсени сиз эмне балаңызга сарптайсыз. Бул 15 000 сом жөн эле балаңыздагы баягы сүйлөөнү жакшыртып коюу эмес. Бул балаңыздын потенциалын ачуу, балаңызды өнүктүрүү, балаңыздын башка балдардай болуп, алардан да мыкты болуусун шарттоо болуп эсептелет, урматтуу катталуучум. Баламдын өнүгүүсүнө жардам берейин, балам башка балдардан артта калбасын, өнүксүн, кыргыз журтчулугуна, элине, жерине кызмат кыла турган мыкты балдардан болуп өссүн десеңиз, анда албетте бул мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыз. Диагностикадан кийин эгерде сиз доктор мен өзүм эле дарыланайын, мүмкүнчүлүгүм жок, VIP көзөмөлгө же көзөмөлүңө жазылууга десеңиз, бул дарылоо программасын ушу диагностикадан кийин мен сизге түзүп берген жана дарылоо картасын өз алдыңызча дагы жасасаңыз болот. Бул жерде ар бир ата эненин өзүнүн тандоосу. А эгерде жок доктор, мен сен менен ушул диагностикада ушул түзүп берген картаңды сен менен биргеликте өтөм десеңиз, албетте мындай учурда менин VIP көзөмөлүмө жазылуу мүмкүнчүлүгүңүз болот. VIP көзөмөл боюнча өзүнчө талкуулайбыз, видео звонок аркылуу кандай болот, анын баарын өзүнчө түшүндүрөм. Ал жакта албетте офлайн жолугушуу дагы болот, себеби баланы офлайнда көрүү мүмкүнчүлүктөрү болот. Кыскасын айтканда, түрдүү мүмкүнчүлүктөр болот. Сизде мына ушундай сонун шарттар болот. Бул кимдер үчүн? Албетте бүгүн бул мүмкүнчүлүктү колдонгондор үчүн. Айтканча, урматтуу катталуучулар, ким азыр бул мүмкүнчүлүктү пайдаланам десе, ушул видеонун астында кнопка турат, катталуу деген кнопка. Ошол жакка бассаңыздар менеджерлерге түшөсүздөр. Ошол жерден менеджерлерге жазсаңыздар болот. Ошондой эле эгерде менеджерге жазбай эле дароо эле катталам десеңиздер, астында дароо катталуу деген да кнопка турат. Ал жака кирип, дароо төлөм аткарып, дароо эле катталсаңыздар болот. Чекти каяка жөнөтүш керек экени жазылган. Ошол жактан чекти жөнөтөсүздөр дагы, дароо катталуу мүмкүнчүлүгү болот. Ал эми менеджерлерге жазып дагы суроолор бар аркы эрки десеңиздер, мына менеджерлерге жазуу деген кнопка болот. Ошол жактан жаза аласыздар. Эми сөздү көп өтпөй биз 3-чү кадамга өтөлү. Биз 1-чи жана 2-чи кадамды аныктадык. 1-чи кадам бул демек ферритинди нормада кармоо экен. 2-чи кадам бул витамин Д'ны нормада кармоо экен. Ал эми биз 3-чү кадамга өтөбүз. 3-чү баланы сүйлөөдө эң негизги кадам бул баладагы диагнозду так аныктоо болуп эсептелет. Аутизм диагнозун укканда дүйнө жүзүндө, урматтуу катталуучулар, 98% ата энелер өтө катуу стресске кабылат экен да. Элестетиңиз, сиздин балаңыз аутизм эмес, бирок врач келди да балаң аутизм экен деп койду. Кандай абалда каласыз? Кандай оор бул нерсе, элестетиңиз. Кыргызстанда 99% энелер баласы 4-5 жашка чыкканга чейин сүйлөп кетет деп жүрө берет. Ушунун дагы себеби диагностика кылынбагандан айынан да. Туура эмес диагностика кылган. Бирөөгө алып барса айтып койгон, балаң сүйлөп кетет деп, же кайненеси диагностика кылган, же подружкасы диагностика кылган. Айтып койгон. Көп энелер диагностика начар кылынган үчүн врачтарга ишенбейт. Мага мисалы бир эне кайрылды, доктор, мен бир врач айтты, менин балам аутизм экен, могу дарыларды иштеп жазып берди. Ичирген жокмун, мен ишенген жокмун ага дейт. Ишенген жокмун, ошого сенин диагностикаңа кайрылдым дейт. Көрдүңүздөр, мындай энелер өтө көп. Бирок чуда нерселерге, уколдорго, чөп чарларга абдан ишенген энелер көп. Ошол эле энелер ушундай бир чуда нерселерди издеп эле ишенип жүрүшө берет. Менин эле диагностикама кайрылган эненин абалын айта турган болсом, ага мынтип айтышыптыр да. Врачка алып барган экен. Болду, сенин балаңын сол тарап мээзи өспөй калыптыр дептир. Болду, өспөйт. Бул балаңы болду, адам-падам болбойт бул балаң. Бул балаң ушул ойдон калат. Спец школага бергиле, инвалидностька чыгаргыла. Эмесе анан диагностикага катталды да, диагностика катталып изилдөө кылсак, бала сопсо, баардыгын түшүнөт, баарын билет. Болгону анемиянын айынан заторможен болуп калган да, баягы реакция аябай аз. Элестетиңиз, туура эмес диагностика кылганнын айынан байкуш бир бала, нормальный сол бала, мээзи жок балага айланып отурат да. Ата эне шок болду негизичи. Байкуш ата эне кыйналып калыптыр, ошону угуп, менин балам бир мээзи өнүкпөй калган, бир мээзи жок турбайбы деген түшүнүк алардын ал экөөнү айтып түшүндүрүп баардыгынан араң зорго нормага келди да. Жөн эле сол баланын ушундай абалдарды болуп аттырмы. Тиги энеси уже спец школага берем мен, болду, эми балам айла жок, инвалид турбайбы деп кабыл алып калыптыр ал нерсенин баардыгын. Эмесе соп-соо бала, мен ал бала менен сүйлөшүп, соп-соо баланын ушундай деңгээлге болгону анемиянын, ферритиндин критикалык деңгээлде аздыгы, витаминдин аздыгы ошонун айынан заторможен болуп калгандыр, урматтуу катталуучум. Туура эмес диагноздун айынан канчалаган балдар керексиз уколдорду алып атат. Канчалаган балдар боорун, бөйрөгүн талкалап атат. Менин практикамда болгон, бир эне барса
Атайын бизде ушундай балдарда ДЦП ушинтип сүйлөбөгөн балдарды ушу дарыланган бир борбор бар экен. Балаңын бүт диета кармаганыңан, баягы шириндик бергениңин айынан, сахар бергениңин айынан ушундай болуп атат деп, банан болобу, эмне анау бардыгын исключение кылып эле бир эле жанагындай жакшы шпинатты ушундайга отургузуп салыптыр. Баягы баласы арыктап, кыйналып, тамак жебеген баласы андан бетер кыйналып, судорога берип, диагностика өткөндөн кийин изилдөө кылып эч кандай генетикалык оорусу жок аныктап, кайра нормальный тамак жеп анан баласы өнүгүп баштады. Элестетиңиздер. Ушинтип баягы өздөрүнүн бир программаларын сатыш үчүн, башка кылыш үчүн ар кандай туура эмес, фактылардын негизине негизделбеген бир нерселерди айтат дагы. Ушунун айынан канчалаган балдар кыйналып атат азырчы. Туура эмес диагностиканын айынан канчалаган ата-энелер акчасын түрдүү керексиз терапияларга, дарыларга, витаминдерге канчалаган акчаларын кетирип атат, канчалаган нервин кетирип атат. Тиги мактап койсо аны ала калат, бул мактап койсо буну ала калат. Тиги жакшы экен десе ага бара калат, бул укол жакшы экен десе аны сайдыра калат. Бит катталуучунун баласынын окуясын айта турган болсом, мындай болуп тур да, ошо витамин, аркы беркилерди балдардын сүйлөөсүнө жакшы деп бери, эко, ар кандай каражаттар деп саткан жерге барат экен. Балаң сүйлөп атабы, мына көп ата-энелер ушу йодду ичиргенден кийин балдары сүйлөп кетип атат деп йод берип салыптыр. Йодду мындай ичесиң деп. Тиги катталуучу манан баласына йод берет. Йод бергенде баласы судорога болуп кайрылат. Доктор баланы судорога болуп атат. Эмне болду? Эмне кылдыңар деп йод бердим эле, тияка барды эле. Йод ичирсең балаң сүйлөп кетет эле. Йод ичирдим эле, тигилер айткандай дозада, гипердозада бергилеген экен, анан ичире калган экен. Даже алар айткан дозадан 2-3 эсе азайтып бергем дейт. Бала дейт судорога болуп 5 теке тамак жебей, титиреп, калтырап, скорый менен чагып, араң зор өзүнө келтирет. А тигилерге айтса, эже бул йоддон болгон жок бул нерсе, йод эч кандай таасир этпейт деп эле коюптур. Элестетиңиздер. Кандай мындай абалдар канча болуп атат? Ушунун баары эмнеден болуп атат, урматтуу катталуучу? Урматтуу ушу вебинарды көрүп жаткан эни, ушунун баары туура эмес диагностикадан. Диагностика жеткиликтүү деңгээлде жүргүзүлбөгөнүн айынан болуп атат. Диагноз кылбай туруп ата-энелер балдарын түрдүү витаминдер менен, түрдүү баттарды берип, канчалаган нерв системасын талкалап атат. Жана элементарный пайдалуу деген витаминдин айтып кеттим мен. Туура эмес дозада берсең жөн эле нерв системасын талкалайт. Ферритин, гемохроматоз, боорду талкалайт, гормондорду талкалайт туура эмес дозада берсе. Ошондуктан урматтуу катталуучулар, төмөнкү мен жогоруда айтып кетип аткан 20 нерсени аныктабай туруп, дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Бул 20 нерсеге так жол албай туруп, балага бир нерселерди кылбаңыздар. Баланын төрөлүшү кандай болгон, өсүүсү, организмдеги элементтер кандай, витамин деңгээли кандай, эмне фактор себептүү задержка болуп атат, генетикалык оорулары барбы, жокпу, тамак аш кандай сиңет, иче карындары кандай иштейт, тамактануу адаты кандай, угузу кандай баланын, мээ активдүүлүгү кандай, буга чейин кандай дарыларды ичкен, лактозага сезимталдуулук жокпу, ичегиде дисбиоз жокпу, целиакия оорусу жокпу, кош бойлуу учурда сиздин абал кандай болгон, баланын жашоо абалы кандай, баланын угуусу, түшүнүүсү, аутизм, СДВ коркунучтары жокпу, эл аралык тесттер кандай жыйынтык. Мына бул 20 нерсени билбей туруп, так жообуңуз жок болуп туруп, балага бир нерсени да кылуу бул баланын ден соолугу үчүн кооптуу. Мындай нерселерди билбей туруп, жөн эле балага бир нерселерди берүү, бул жана айтып кеткендей, балаңыздын көзүн байлап туруп, капкыра чүпүрөк менен артынан келип туруп, бир тебип туруп, караңгыга түшүрүп салганга бар. Бул нерсени эзиңиздерден чыгарбаңыздар. Бул нерселерди кылбай туруп, балаңызга бир нерселер жасай турган болсоңуз, жөн эле акчаңызды кетиресиз, нервиңизди кетиресиз, балаңызды талкалайсыз, убактыңызды кетиресиз, айыга турган дени сак балаңызды өз колуңуз менен ден соолугун талкалайсыз. Ошондуктан диагностикалык программа магатталып, балаңызда эмне диагноз болуп атат, организмде эмне элементтер жетишпей атат, витамин деңгээли кандай, эмне фактор себептүү задержка болуп атат, генетикалык оорулары барбы, жокпу, тамак аш сиңирүүсү кандай, иче карында оору жокпу, мээ активдүүлүгү кандай болуп атат, целиакия оорусу барбы, лактоза недостаточность жокпу, ичеги дисбиозу жокпу, эненин организми кандай, сиздин организмге кандай таасир этип атат, аутизм, СДВГ рисктери жокпу, буга чейин ичкен дарылар кандай таасир эткен, кандай зыян берген. Бүт ушул нерселер диагностикага катталып билип алыңыз. Диагностикадан өткөндөн кийин сиздин колуңузда так алгоритмдер болот, так протоколдор болот, кандай кадамдар жасаш керек, эмне кылыш керек, так диагнозун билесиз балаңыздын, тамактануу планын түзүрө аласыз, ар бир анализге терең түшүндүрмө аласыз, витаминдерди индивидуал дозалары менен жаздыра аласыз, тесттердин жыйынтыгына түшүндүрмө аласыз, балаңыздын уйкусун,
балаңыздын жашоо образын, сейилдөөсүн, сүйлөөсүн жакшырта турган тамак аштардын рецепттерин ала аласыз. Сүйлөөсүн стимуляция кылуучу препараттарды ала аласыз. Үй шартында жасай турган нерселердин баарын ала аласыз. Эң башкысы, эгер бүгүн каттала турган болсоңуз, мен менен видео звонок аркылуу балаңыздын абалын талкуулай аласыз. Бул мүмкүнчүлүк жада калса, буга чейин көзөмөлдө жазылгандарга бул мүмкүнчүлүк берилген эмес. А бирок бүгүн мына ушул 45 000 сомдун ордуна 15 000 сом менен катталган энелерге бонус катары мен менен түзмө-түз байланыш видео аркылуу балаңыздын абалын, балаңызга түзүлгөн дарылоо картасын толук талкуулап, сизге эмне кандай кадамдар жасаш керек экенин айтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Бул мүмкүнчүлүк орундары өтө аз. Көп адамга, себеби мен көп адам менен видео звонок аркылуу сүйлөшүп отурган убактым жок. Ошондуктан аз эле адамга, аз эле орун берилет бул нерсеге. Ошондуктан бул орундарга жетишип калыңыз. Бүгүн мынакей дароо катталуу деген кнопканы басып туруп, дароо орун алып койсоңуз болот. Дароо катталуу дегенди бассаңыз официалдуу счетко түшөсүз. Өзүңүзгө ыңгайлуу карта менен төлөм аткарып эле, чекти ошол жакта жазылган, каяка жөнөтүш керек экен. Мен Telegram аккаунтумду белгилеп коем, ошол жака эле жөнөтөбүз. Ал эми, урматтуу катталуучум, суроолоруңуз болсо дагы кандайдыр бир менеджерге жазуу деген кнопка турат. Менеджерлерге жазып дагы да эмне тактап алсаңыз болот, урматтуу катталуучум. Эми 4-үнчү негизги кадам. Эң негизги ушул вебинарда айта турган сиздерге нерсем бул энени дарылоо болуп эсептелет. Мен өзүмдүн практикамда ар дайым баласы сүйлөп жаткан энелерди изилдөөгө аракет кылам да. 99% учурда энелер өздөрү анемия болгон же бир башка оорулар менен ооруган, кош бойлуулугу оор өткөн, кыскасын айтканда энелердин ден соолугуна өтө көп маселелер табылат да. Балдары сүйлөбөй калган энелердин дагы бир энелерден байкаган нерсем, балдарын план кылбай эле, күтпөй эле төрөп алгандар болот. Же тескерисинче өтө күтүп төрөгөндөр ушундай болот. Кыскасын айтканда, мындай иштеринде ар дайым кыйналуу сезген да. Ошого мен диагностикада бир эле баланы текшерип эле, баланы эле изилдөп койбой, эң негизги фокусту баланын энесине коем, урматтуу катталуучу. Себеби өзүмдүн практикамда кездешкен тажрыйбаларды айта турган болсом, бүт изилдеп көрдүм да, баласы сүйлөбөй калган энелердин, баласы сүйлөбөй калган балдардын ата-энелери кандай деп. Ата-энелер же чет жакта жүргөндөр, ажырашып кеткендер, кече эле ошо бир байке жолугушуп калыпсызбы, доктор мен балам кекештенип калды. Эмнеге кекештенип калды? Сразу сурадым. Сиз көрсө ал Бишкекте иштейт экен. Бишкекке күндө ошо ушкор айына бир жолу барат экен да, коштошкондо балаңыз ыйлап жансыздап калып кетет экен да. Атасы менен апасы менен чогуу болбой калган да, көрдүңүздөрбү? Бүт ушул факторлор бар да. Бүт ушул факторлорду эгерде ата-эне реалдуу түрдө баланы айыктырам десе, бул факторлорго көңүл буруш керек да. Менин практикамда ушундай болгон. Баласы энесин тааныбай калган сүйлөөнүн айынан, бирок апасы Россияда иштеп жүрүп, анан кийин эне менен баланы коннект кылып, экөөнү чогултуп, уже экөөнү тең дарылаганда, уже кадимкидей бала өнүгүп сүйлөп чудо болгон да, мындайча айтканда. Себеби эненин абалы балага түздөн-түз таасир этет. Эне менен бала 7 жашка чыкканга чейин алар бир. Ошондуктан мен бул нерсеге көңүл бурууда жөн эле баланы дарылоого аракет кылбайм. Энени тынчтандырууга, эненин ооруларын кетиргөнгө, эне өзүн энергичный сезип, өзүнүн сонун сезип, аябай настроениясы сонун болуп, күн сайын баласына көңүл буруп, мээримин төгүп, мындай сияйт этип туруш керек энечи. Ошондо гана результат болот. Бул нерсе менин практикамда өтө көп болду. Менин практикамда ушундай болду. Эненин кээ бир энелер бар да, баягы жашоонун кыйынчылыгынын айынан, урматтуу катталуучулар, баягы мындай канчалык дарыласаң дагы баягы турмуш тиричилиги аркы берки менен айыкпайт да. Балдарына бардык анализдерин нормага келтирсең деле, балдарында результат жок да, мындай болбойт кадимкидей. Себеби эне өзүн айыктырган жок. Эне өзүн дарылаган жок. Эне өзүн дарылабаса кантип анан бала айыгат, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул диагностикада мен жөн эле баланы изилдөө кылып койбой, энени дагы изилдөө кылганга аракет кылам. Эне үчүн дагы мен атайын өзүмдүн баягы балага түзгөн картамда эне эмнелерди аткарыш керек, бүт ошол нерселерди бардыгын сунуштайм. Мен диагностикамга катталуу менен балаңыздын эле эмес, өзүңүздүн дагы көйгөйүңүздү чечип алсаңыз болот. Диагностикалык картада сизге дагы өзүңүзгө кеңештерди берем. Индивидуалдуу түрдө бүт сизге эмне сунуш кылам. Эгерде балаңыз реалдуу айыгуусун кааласаңыз, анда айыгууну алгач өзүңүздөн баштаңыз. Кой, балам өсүш керек, мен балам үчүн милдеттүүмүн, балам айыктырышым керек, кой бир нерсе кылышым керек деген позиция менен эмес. Жок. Доктор, мен баламдын сүйлөп кетүүсүн каалайм. Баламдын идеалдуу өнүгүүсүн каалайм. Чын жүрөгүмдөн каалайм десеңиз,
анда мынакей бул диагностикалык программадан баштаңыз. Эгерде чын жүрөгүңүздөн кааласаңыз, сизге эч нерсе тоскоолдук кылбайт. Жолдошум макул болбой коет, анан менин акчам жок, мен кедеймин, анан нанга араңды зорго таап берип атам. Эми ошого жараша эптеп өзүбүзгө тиешелүү өзүбүздүн деңгээлде бир врачтарга ташыйм да баламы, эптеп поликлиникага алып барам да, эмне болсо болсун. Эгер ушундай ойлоруңуз болсо, ичиңизден билип коюңуз, сиз анда балаңыздын сүйлөөсүн каалабай элесиз. Сиз чынында каалабай элесиз. Мен көрдүм, чынында баласынын сүйлөөсүн, баласынын өнүгүүсүн каалаган энелер кандай болот. Алар үчүн эчтеке тоскоолдук жок. Эчтеке. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип коет. Любой жактан, өздөрү күтпөгөн жактан. Эгерде сизде дагы реал турду, чын жүрөгүңүздөн балаңыз сүйлөп кетүүсүн кааласаңыз, балаңыз өнүгүүсүн кааласаңыз, балаңыздын мээзинин өнүгүүсүн кааласаңыз, ушинтип өмүрүңүз өткөнчө балаңызды ойлонуп, кыйналып, ичиңизден сыздап, неге балам минтип калды, мен эмне кылып койдум, антип койдум деп жүрбөөнү кааласаңыз, анда мына сиз үчүн Кудайым дагы мынакей берип атат мүмкүнчүлүк. Мына башта, мына диагностикадан башта, мына ушул вебинарды көрүп отурасың, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарба деп сизге берип атат. Эгер реалдуу түрдө кааласаңыз, анда сиз эң биринчи эле жасай турган кадамыңыз мына ушул диагностикага катталуу болуп эсептелет. А эгерде сизде эмне жөн эле өзүңүздүн как энелик милдетим аткарып коем, мен апамын да коем, уят болот, эми эл эмне дейт? Баласы сүйлөбөсү деле эчтеке кылбай жүрөт деп айтпасын деп көп энелер ушундай экен урматтуу. Көп энелерди көрдүм. Эл эмне дейт? Бирөөлөр баягы балаң сүйлөп атыптыр, алып барып атасың 1,5 деп айтып койсо, коем ушинтип айтышпасын мен деп эптеп өзүнө ответ табышын болбой, баарын алып бардым, врачтарыңа баардыгын алып бардым деп ответ бериш үчүн кээ бир энелер бар экен, жөн эле балдарын ташый берет экен, бир жактарга элечи. Ненависть менен мындай, мен ушуга милдеттүүмүн, бирөөлөр бир нерсе деп койбосун. Жок, мен каалайм балам сүйлөп кетсин, балам мындай болсун деген ой менен эмес да. Негативный абал менен да. Турабековду айтып атат, көрсөтүп коеюнчу ушуга дагы. Турабеков бар деп атат, өтүп коеюнчу, эмне болсо болсун деген атталган энелерде баласында 1% дагы результат болбойт. Жөн эле баягы на галочку да. Анан кийин бирөөлөр сураса, Турабековго көрсөттүңбү десе, Турабековуңа деле көрсөттүм, бир витаминдер жазып берди, анан эчтеке деле кымбат анализдер жазып берет экен, эчтеке деле жок экен деп туруп жооп бериш үчүн кээ бир энелер болгон практикада. Баласынын реалдуу сүйлөп кетүүсүн по факту чынында бетине келип карай келгенде жөн эле өзүнө ответ алыш үчүн эл эмне дейт, анан эл тигинтет, мындай дегиш үчүн мына ушинтет. А бирок бул вебинарды көрүп атсаңыз, сиз андай энелерден болбоңуз үчүн бетиңизге эле айтып коеюн. Сиз балаңыздын 7 жашка чейин балаңызга сонун мүмкүнчүлүктөрдү берүүгө, өзүңүздүн мээримиңизди төгүүгө, өзүңүздүн колуңуздан келген аракеттерди жасоого мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Эң биринчи сиздин жасай турган кадам мынакей, ушул диагностикадан баштаңыз. Балаңыз үчүн аракет кылып ушул мүмкүнчүлүктү таап, жок дегенде балаңыздын дарылануу картасын, эмне диагноз болуп атат, изилдеп, эмне кылыш керек баардыгын билип алыңыз. Мындай программа эч жерде жок Кыргызстанда. Ооба, сиз ойлошуңуз мүмкүн, антип диагностикадан өткөндөн көрө лучше бир невропатологко барып бир кеңеш алып алган жакшы го, балам бир көрсөтүп. Эчтеке чечилбейт. Чечилсе ушуга чейин чечилет эле го. Канчалаган энелер бар го, канчалаган энелер жүрөт го. Чечилсе чечилет эле ушуга чейин. Канчалаган энелер уколдорду алып жүрөт. Уколдордон айыкса айыгат эле го. Көрдүңүздөрбү? Мындай абалда комплекстүү түрдө эмне диагностика кылыш керек. Ошондуктан диагностикага азыр орундар өтө аз. Балким бул вебинарды канчалаган энелер көрүп, азыр мына мен ушу сүйлөп атканда ушу орундар толуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, эгерде бул видеонун астында дароо катталуу деген кнопка турган болсо, анда орундар бар. Дароо азыр мүмкүнчүлүктөн колдонуп катталып алыңыз. Дароо катталуу деген кнопка жок болдубу? Болду, анда орундар калбай калды деген сөз. Анда менеджерлерге жазып, качан орун болот, эмне болот, тактасаңыз болот, урматтуу катталуучу. Эми мынакей вебинарыбыздын аягындагы дагы негизги айта турган нерсем 5-кадам бул баланын жашоо образын жакшыртуу. Изилдөөлөргө карай турган болсок, көптөгөн ушу өнүкпөй калган балдардын 90%-ында уйку менен көйгөй бар экен да, элестетиңиздер. 99% балдарда тамак аш менен маселеси бар. Же жебейт, же жесе дагы бир жалаң сосиска, масиска ушундай нерселерди жейт, картошка фри. Ошол себептүү дагы диагностикада могу баланын күнүмдүк жашоо образына өзгөчө көңүл бурам да. Изилдеш керек, нелерди жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт. Ошого карата баягы
диагностикалык картасына сунуштамалар түзүлөт. Эгерде балаңыздын организмине реалдуу түрдө жардам берүүнү кааласаңыз, балаңыздын тамак ашы, балаңыздын уйкусу, балаңыздын жашоо образы сонун болуусун кааласаңыз, анда диагностика бул сиз үчүн. Диагностикалык картада, урматтуу катталуучулар, мен так диагноздорду берем, ар бирине түшүндүрмө берем. Тамактануу планы түзүлөт. Тамактануу айрыкча именно ошо сүйлөөсүн жакшырта турган тамактарга фокус кылынат да. Ошондой тамак аштардын рецепттери сизге берилет. Өзүңүзгө ыңгайлуусун, үйүңүздө кандай продукт бар болсо ошого ылайык кылып жасап бере бересиз балага. Мындай эксклюзивдүү рецепттерди сиздерге эч ким бербейт. Ошондуктан бул дарылануу мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланыңыздар. Индивидуалдуу түрдө канча мөөнөт ичиш керек, кандай ичиш керек, витаминдер жазылып берилет. Ар бир анализге туура түшүндүрмө, тесттердин жыйынтыктарына түшүндүрмө, сүйлөөнү стимуляция кылуучу препараттар берилет, сүйлөөнү жакшыртуучу үй шартындагы терапияларды бүт айтып берем ушул дарылоо картасында. Эң башкысы бүгүн каттала турган болсоңуз, мен менен түзмө-түз видео байланыш аркылуу сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүңүз болот. Эгерде реалдуу түрдө балаңыздын сүйлөп кетүүсүн кааласаңыз, анда бул мүмкүнчүлүктү азыр колдонуңуз. Бул айтылган бардык кеңештерди жүрөгүңүз менен кабыл алып келгиз. Мен сиздин балаңызга жардам берүүгө толук кандуу даярмын. Эгерде сиз даяр болсоңуз, анда балаңыздын сүйлөөсүн өнүктүрүүгө, мээзинин өнүгүүсүн өнүктүрүүгө, когнитивдик функциялардын өнүгүүсүнө биргеликте аракет кылалы. Колумдан келген бардык нерсени мен жасайм. Мен ойлойм, сиз дагы колуңуздан келген бардык аракеттерди жасап, бүгүнкү сизге берилип аткан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, арзандатылган баада видео байланыш менен болуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбай, бул диагностикалык программама катталасыз деген ишеничтемин. Диагностикалык программа индивидуалдуу түрдө өтөт. Сиз жана мен бардык изилдөөлөр медлит тиркемеси аркылуу жүргүзүлүп, дарылоо планы түзүлгөндөн кийин сизге түзмө-түз байланышып, индивидуалдуу түрдө бардыгын жасайбыз. Эгерде бул мүмкүнчүлүктү азыр 15.000 сом болуп атат. Өзүнүн баазы бир балага 45.000 сом. Бул жакта жок, 15.000 сомго эмне ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болуңуз. Анда эмесе, сизди өзүмдүн диагностикамдан күтөм. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Мен ойлойм, бул вебинарда сиздер баазы жок, эч жерде айтылбаган өтө сонун кеңештерди ала аласыздар деген ишеничтемин. Эгерде жок доктор, диагностиканын кереги жок, мен өзүм эле баарын кыйрата алам десеңиз, анда сизге сунушум жанагы мен ушул вебинарда санап өткөн 20 кадамдын бардыгына так жооп алып, андан кийин гана балаңызга иштерди жасаңыз, эмнелерди жасай турган болсоңуз дагы балаңыздын көзүн кара чүпүрөк менен байлап туруп анга түртпөңүз. Себеби дегенде, сиздин диагностика кылбай туруп, жанагы 20 суроого 20 пунктка жооп так болбой туруп, балаңызга жасаган ар бир кадамыңыз балаңызды караңгыга түрткөн барабар. Анда эмесе, барыңыздарга ден соолук, балаңыздарга ден соолук каалап, мен Бекжан Турабеков.